Кандай мен ушундай сонун маанай менен сиздерди таң баштап атат деп ишенем. Анткени биз 2 күндөн бери ошол сиздердин мындайча айтканда эртең мененки маанайыңыздар сонун болсун деген максатта марафон өткөрүп жатабыз. Келиңиздер, эми баарыбыз мени карайбыз. Ар бириңиздерге жеке кайрылайын. Мени караңыз. Мени жакшылап караңыз кана. Звук чыкпайт абы. Келгиле, анда биринчи звукту текшерип алайлычы. Звук жакшы болсо плюстарды коюп алабыз бат-баттап. Темалардын бирөө болмок. Угулду дейт. Жакшы. Эгерде келиңиздер, мындай кылабыз. Эгерде звук жоголуп же болбосо катыган болсо, минус коебуз, катып звук жаман болуп атса. Эгерде бирөөгө жакшы угулуп атса, сразу плюс коюп кетебиз да. Убакыт кетирбегендей болот эле да. Анда ар бириңиздерге жеке кайрылам, келиңиздер. Мени карайбыз. Азыр сүйлөп жаткан мен эмес. Бул сүйлөп жаткан Айпер эмес, сиздердин түпкү сезимиңиздер. Мен сиздерге ишенем. Өзүңүздөр ишенбесеңиздер да мен сиздерге ишенем. Анткени сиздер чоң ийгилик жаратасыздар келечекте. Ар бириңиздер. Келиңиздер, келишим түзөбүз. Ушул секунда, ушул күн, ушул таң, ушул минутадан баштап жаңы алам, жаңы жашоо түзүүгө өзүбүзгө сөз беребиз. Сөз беребиз. Мен сөз берем өзүмө. Мисалы, Айпери, мен сага сөз берем. Бүгүндөн баштап, ушул секундадан баштап, ушул минутадан баштап экөөбүз жаңы жашоо курабыз деп сөз беребиз. Азаматсыздар, ар бириңиздер өзүңүздөр менен мындайча айтканда устный договор түзүп алды деп ишенем. Анда келиңиздер, бүгүн биз абдан сонун, абдан бир башкача болгон бир теманы өтөбүз. Бул тема негизи баарыңыздар эле окуп жүргөн болушуңуздар керек. Магия утра деген бир сонун китеп бар. Көп адамдар ушул китепти окуйт дагы, анан мен ушу сүйлөшүп калганда маанисин көп түшүнө бербейт экен да. Негизи биздин жашоодо сиздердин ар бирибизге эртең менен жараткан, мисалы 80 жыл жашайм, 90 жыл жашайм деп эч ким гарантия бере албайт да, туурабы? Же араңыздарда барбы? Мен точно 90го чыгам же 100гө чыгам деген уверенный өйдөдөгүлөр менен сүйлөшүп койгондор барбы араңыздарда? Албетте жок, туурабы? Албетте жок. Биз бардыгыбыз, ар бир адам ушул жакта марафонго катышып жүргөн ар бир адам качан, кайсы күнгө чейин жашайт, канча жыл жашайт экени белгисиз да, туурабы? Бирок ар бир адам эртең менен туруп көзүн ачканда жаңы күнгө үмүт алат да, жаңы күнгө кадам таштайт. Ошол күндөн деле 24 саат берилет да бизге. Эртең менен көзүңүздөрдү ачтыңыздарбы, сиздерге 24 саат берилет. Бирок ошол 24 саат жашайсыздарбы, буга дагы мындайча айтканда эч бир гарантия жок да. Кепилдик бербейт сиздерге эч ким. Мына сен бүгүн көзүңдү ачтың, 24 саат жашайсың, же болбосо 90 күн жашайсың, сен төрөлдүң, болду, картайганча жашайсың деп эч ким бизге кепилдик бербейт экен да. Эч ким кепилдик бербейт экен. Анан ушул жашоодо адам баласы төрөлгөндөн баштап эле башында байкайсыңарбы, кичинекей балдар жаңы төрөлгөн балага буну кылып койчу, тигини кылып койчу десең макул болбойт да. Жок депчи. Эгерде бош отурса кылышы мүмкүн, бирок эгерде кол бошобой жатса, мисалы ойноп атса же өзүнө бир кызыктуу бирдеме жасап атса, өмүр макул болбойт. Алдап атып бараңды затасың. Мына мен азыр 5ке чыккан кызым бар. Эгерде бирдеме жасап кой десең, өзүнүн кызыкчылыгында болбосо такыр жасабайт да. Такыр жасабайт. Жок деп туруп алат да. Аны негедир? Убакыт өткөн сайын 10 жаш, 14 жаш переходный возрастка келгенде, переходный возрасттан өтүп баштаганда, чоңое баштаганда бала жумшасаң уже аткара турган болуп калат да. Жумшасаң аткара турган болуп калат. Анан менде көбүнчө мынтип айтышат да, тааныштар көп айтат да, сенин кызың дейт да, невоспитанная дейт да, ушу 5 жаштагы кызымды невоспитанная дейт, оюндагасын айта берет, эмоциясын сразу билдирет. Баягы көлгө баргандар көрдү го, кааласа кыйкырат, кааласа ыйлайт, ушундай да, эмоциясын сразу билдирет.
тартынат, уялат деген такыр жок да андачы. Анан көп ушинтип айтат да, невоспитанный депчи. Воспитание деген сөз равно дрессировка дегенди билдирет да. Воспитанный балдар бул дрессированный балдар. Эгерде 5 жаштагы бала алып кел дегенде алып келип, мисалы кылба, отур деген баарын жасап атса, демек ал воспитанный эмес, ал дрессированный бала да. Воспитание деген бул башка нерсе. Анан бул мен эмнени айткым келип атат да, биз ушу жашоодо ушунчалык дрессировкадан өтүп өткөнбүз, убакыт өткөн сайынчы. Биз көзүбүздү ачкандан баштап эле, баягы өзүбүзгө биринчи орунга коюп алган, бул маанилүү мен үчүн, ушуну жасашым керек деген сыяктуу бир жумуштарды менен алек болуп эле, чындап өзүбүздүн керектүү болгон нерселерибизди унуткарып коет экенбиз да. Сиздер мисалы эртең менен көзүңүздөрдү ачтыңыздар. Анан албетте бул жакта окуп билип калган адамдар бар, бирок эгерде такыр ушул окууларга чейин эртең менен турганда эмне жумуш менен алек болчуңуздар эле. Мен билем, мисалы менин чоң апаларым, тайнелерим айылда тургандыктан эртең менен тура калып эле, чала бучук бетин жууп эле, жолугун салынып эле, эмне кылышчу, чуркашчу да, уй сайгалайын, же болбосо тема энергия жөнүндө, Айнур эже, темабыз энергия жөнүндө, таңдын энергиясы, же болбосо энергияны кайдан алабыз деген темада сүйлөшүп атабыз. Мен башында айтып кеттим. Анан ушул көрсөөр сөзүм бөлүнүп калды. Ошол шашып ушуп эле, анан кийин адам мындай болот да, күндө эле бир нерсе жасай берсе, күндө эле эртең менен туруп эле, мисалы эртең менен туруп алып эмне кыласыздар, турасыздар, балаңарды ойготосуңар, садикке алып барасыңар, школго алып барасыңар, жумушка кетесиңер, үйдөгү жумуштарды жасайсыңар, тамак жасайсыңар, ушинтип отурсаңар эле, эмне болот? Баягы истинный деп коеюнчу, мындай анык негизги адам баласынын өзүнө жеке болгон отношениясы жок болуп калат экен да. Бул отношения деген эмне? Негизги бул жашоодо ар бириңиздерде мындай сезим болот да. Ар бириңиздерде, ар бир адамда сезим болот экен да. Кандай сезим болот? Мени эч ким жакшы көрбөйт. Мен жөнүндө эч ким мындай не заботиться дегенчи, мени эч ким ойлобойт. Мисалы, өзгөчө аял кишилерде ушундай көп болот да. Мисалы, сиздер турасыздар, канча деген адамга биз ошол өзүбүздүн заботабызды, өзүбүздүн сезимибизди, сүйүүбүздү арнап келебиз да. Мисалы, ар бир адамга, ар бир өзүбүздү курчап турган адамга, мисалы, курчап турган адамга эле эмес, эртең менен тургандан баштап эле биз эмне кылабыз? Кой, тигинин кийимин даярдап коеюн, кой, тиге тамак жасап коеюн, кой, ушул тиги балам ойгонгунча буну кылып коеюн, тигини кылып коеюн деп эле эртең менен тургандан баштап эле ушул ар бир балабызга, баягы жолдошубузга болгон мээримибизди төгүп эле, мээрим төгүп, ошолор менен алек болот экенбиз да. Анан бир күнү эле карасаң, отуруп алып, ар бириңиздерде эле ушундай чувство болот болуш керек да. Отуруп алып, ойлоносуңар да. Мен буларга ушунча нерсе жасайм. Эртеден кечке тамагын жасайм, кирин жууйм, үйүн жыйнап берем, бүт баарын жасайм. Анан еще мага келип алып характерлерин көрсөтүшөт. Болобу ушундай сиздерде? Эгерде болсо, плюс коюп коюңуздар. Мага характерлерин көрсөтүшөт. Характерин көрсөткөнү аз келгенсип, еще эмне кылышат? Еще дагы рахмат айтышпайт. Рахмат айтышпайт. Характерлерин көрсөткөнү аз келгенсип, еще деген мындай сезип коюшпайт депчи, мага мындай убакыт бөлүшпөйт. Апа, эмне болду? Башың ооруган жокпу? Бүгүн чарчадыңбы? Өзүңө убакыт бөлө алдыңбы? Сен эч жериң ооруган жокпу? Эмнеге бүгүн сенин маанайың жок? Сен эмнеге мындайча айтканда, бүгүн бир күн кечке тамак жасадың, көптөн бери эле тамак жасап атасың деген, мындайча айтканда, бир
сезим пайда боло берет да. Бул сезим күндө жашайт, ар бирибизде жашайт. Урматтуу партнерлор, кече күнү түнкү саат 12 чейин бүт запрос жибергендердин баарын кошуп аттык. Анан эгерде кошулбай калган болсоңуздар, бирок акчаңыздар төлөнсө кошобуз. Бүгүндөн баштап бүтө акча төлөм кабыл алынбайт. Анан азыр бул жака эчтеке жазбаңыздар. Ой бөлүнүп атат. Плюстарды гана, анан реакцияларды гана жиберебиз. Андан башка эчтеке жибербейбиз сүйлөштүккө. Деген сезим пайда болот да. Бул ар бир адамда бар. Анткени биздин түпкү сезимибизде эмне себептен биз эртеден кечке аял заттын жаратканын ушундай кылып жаратып коюптур да. Эртеден кечке бизде ушундай мээрим толтурат да. Аял затында ушундай жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз мээримге толгон да, шунчалык мээримге толгон. Ошон үчүн биз деген жана кичинекей бала ооруп калса же ыйлап атса дагы ошонун бүт эмесине чыдайбыз да. Каприздердин баарына чыдайбыз. Эмне себептен? Анткени жаратканын ошо аял затына ушунчалык баягы мээримди салган да. Мээримди салган. Мээримди берген, жүрөгүн толтурган да. Ушундай сүйүүгө, мээримге. Эмне себептен айтат да, женщина спасет мир дейт да. Эмне себептен аял заты бул ааламдын борбору деп айтылат. Эмне себептен аял затынан ушул өмүрүндөгү бүт айлана чөйрөнүн баары ушу аял затынан көз каранды деп айтат да, ушу бактысынан деп. Анткени ушунчалык бизге жаратканын башкача миссия берген да. Мен бул жакта көбүнчө аялдар экен, ошон үчүн аялдарга кайрылып атам. Бирок негизи элечи ушундай миссия берген экен дагы. Анан кийин бизге башкача энергетика берген, башкача энергия берген да. Анан көбүнчө байкайсыздарбы, биз бирөө жөнүндө баягы переживать этип атып, бирөө жөнүндө ойлонуп атып, башка бирөөгө мээрим төгүп келебиз да. Көбүнчө ушундай төгүп келебиз. Бирок биз деле адамбыз да. Ар бириңиздер бул ушул жаратканын сүйгөн пендесиздер. Ар бириңиздерде ушул бул жашоого жөн алып келген эмес. Негизи бизди жаратканга баары бир эмес да, мындайча айтканда. Эгерде баары бир болсо, баарыбызды клондой кылып окшош кылып койбойт беле? Кашыбызды окшош, көзүбүздү окшош, мурдубузду окшош кылып койбойт беле? Эмне себептен ар бирибизди өзгөчө кылып, мындай бирден уникальный кылып, өзгөчө кылып жасап чыккан да. Анткени бул биринчи признак, биринчи белги. Ал айтат да, биринчи белги, мен силерди жакшы көргөнүн белгиси бул ар бириңерди өзгөчө кылып жараткандыгымда дейт да. Чын эле бул аябай мындай философский башкача нерсе да. Анан чында отурганда айтып атпаймынбы, ар бирибизге сүйүү жетпейт. Ошон үчүн биз бир күнү болбосо бир күнү отуруп жолдошубузга таарынабыз. Биз айтабыз да, бүгүн кечке эмне кылдың үйдө? Эмне жумуш менен алек болдуң? Деп сурап койбойсуңар. Же болбосо ушул кечке силердин жумушуңарды кылам, мага апа рахмат, кийимимди жууп атасың, үйүм жыйнап берип атасың, жаткан жерим жылуу деп ыраазычылык айтып койбойсуңар деп таарынабыз да. Биз ар дайым бирөөдөн күтүп келебиз. Эмне себептен күтүп келебиз билесиздерби? Анткени эң негизги түпкү проблема ушул жерде, өзүбүзгө өзүбүздүн убактыбыз жетпейт да. Өзүбүз каалаган нерсени жасаганга, өзүбүздүн жүрөгүбүз баягы сураган нерсени жасаганга өзүбүздүн убактыбыз жетпейт да. Анткени биз баягы инстинктивно жаратканын бизге салып берген мээримди башкаларга төгүп отуруп, өзүбүзгө убактыбыз жетпей калат экен. Сиздер мындай да, күндө адам ойгонот дагы, ойгоноор менен башка адамдарды ойлоп баштайт да. Башка адамдарды ойлоп баштайбыз. Мисалы, балам кантикен, кызым кантикен, звонтете калайынчы, минте калайынчы деп. Менде деле мисалы, эгерде мен кечинде бир жака барып жол жүрүп калсам, же болбосо кечинде кичине ооруп калыптырмын, же кызым ооруп калыптыр десем, эртең мен таң атпай, мен ойгонуп интернетке кирери менен мамам звонтетет да, биринчи очередь. Сиздер деле ушундайсыздар. Карап турат да, кой ойгото болбайын деп звонтетпейт, бирок мен WhatsAppка кирген саатым чыгары менен чалат. Эмне болдуң кече күнү? Ооруган жоксуңбу? Эгерде сиздер да ушундай болсо, плюс коюп коюңуздар. Жакшы уктадыңбы? Балаң эмне болду деп сурайт да. Анткени эртең менен турары менен эне кимди ойлойт? Баласын ойлойт, күйөөсүн ойлойт, үйүн ойлойт да.
ошол себептен баягы өзүбүзгө убакыт жетпейт да такыр. Анан магия утра дегенде көп утура эмес үчүн алат экен. Турсаң эле энергичный болуп каласың. Эрте менен эрте туруш керек деп. Жок, андай эмес. Эрте мененки сыйкырдын негизги касиети, эрте мененки сыйкырдын негизги максаты эмнеде? Ошол жетпей жаткан мээримди, ошол жетпей жаткан вниманияны, ошол сиздерге жетпей жаткан заботаны, ошол сиздерге жетпей жаткан мотивацияны, ошол сиздерге жетпей жаткан сүйүүнү ар бириңиздер эрте менен туруп, башка жумуш кылбай туруп, биринчи орунга өзүңүздөрдү коюп, өзүңүздөргө өзүңүздөр бериңиздер деген мааниде да. Ошондо аял заты, ошондо ар бир адам энергия алат. Эрте менен туруңуздар. Эмне жумуш кылганга убактыңыздар жетпей калып атат. Балким башыңыздар чөй албай калатсыздар. Балким бир өзүңүздөрдү маска кое албай калатсыздарбы? Балким өзүңүздөргө бир процедура жасай албай каласыздар. Же китеп окуганга убактыңыздар жетпейт күндүз. Же боюна албай калатсыздарбы? Эмне жумуш кылганга мындай сиздер энергия мүмкүн музыка уга албай калатсыздар бир күн кечке. Мүмкүн бирөөңүздөр билеген жакшы көрөсүздөр, билегиңиздер келет, бирок убактыңыздар жетпейт. Түштөн кийин мисалы эрте менен туруп баягы көбүнчө мындай экен да, мен баягы эмеге тренировкага барып жүргөндө байкадым да, көбүнчө кечинде тренировкага жаштар же болбосо уже баягы бала чакасы чоңоюп калгандар барат экен, а бала чакасы кичинекейлердин баары таң атпай барат да тренировкагачы. Же болбосо эркек кишилер барат экен тренировкагачы кечинде, алар эрте менен баргысы келбейт экен да. Эмне себептен? Анткени аларда баягы энергия, мээрим жетиштүү да. Баягы небере баккандар, же үйүндө балдары көптөр, жумушу көптөр, энергиясы жетишпейт да өзүнөчү. Ошон үчүн урматтуу айымдар, сиздерден сураныч. Бул жашоодо эң кымбаты өзү адам. Өзүңүздөрдөн башка сиздерге эч ким кереги жок. Мындайча айтканда, эми конечно биз бала чака буну бизге жараткан Алла Таалам бизге деген буну инстинкт кылып киргизип койгон да. Bundan эч жакка кача албайбыз. Ар бир жаныбардын же болбосо бул адамдын ушул жашоодо болгон негизги максаты бул өзүнөн кийин из калтырып кетиш да. Ошон үчүн биз баарыбыз балалуу болгонго умтулабыз, көбүрөөк балалуу болгонго умтулабыз. Бул да инстинктивно бизге заложено да. Бирдеме жетишпей аткандай боло берет да. Эки кызың болсо бир балалуу болгуң келет, эки эркек балаң болсо дагы төртөө болуп калса, чоңоюп калса, дагы төрөө болайынчы деп эле кыйналып беребиз да өмүр боюнчу. Bundan эч жакка качып кутула албайбыз. Бизге буну салып койгон да. Бизге буну жараткан салып койгон. Бул биздин ичибизде жашайт. Ошон үчүн бул нерсе бизде ар дайым боло берет да. Анан ошол жашооңуздарда эң негизги адам деп атпаймынбы? Менде ушундай бир осознание келген. Бул осознанияны кече күнү, мурда күндөр дагы бир жолу келди да ошол осознание. Анткени бир таанышыбыз бар эле, тааныш эже аябай арык болчу да, арык болуп эле жүргөн, көрсө көп жылдан бери ооруп жүргөн экен да. Ооруп жүрүп, рак груди болуп ооруп жүргөн экен. Бирок эч кимге айтпайт экен да. Аябай тытынып иштечү да. Аны мен таң калып жүрчүмүн да. Эч жакка же эс алганы барбайт, ушул эже квартирадан квартира алат, бизнестен бизнес кылат. Эмне эле ушунча тытына берет? Эмнеге за границу барбайт? Эмнеге бөлөк жакка барбайт деп көрсө, перелет кылганга противопоказано болчу экен. Даже көлгө барганга болбойт экен да. Сууга түшкөнгө болбойт экен. Анан такыр эс алчу эмес да. Бир кээрде ысыгатага барып койчу болду. Анан мен айтып жүрчүмүн, ушунча акчасы көп. Же нормально кийинбейт, же баягы эч жакка барып эс албайт, же бир жерди көрбөйт. Эмнеге ушундай мындай зыкым, аябай ушундай аялдар бар го, аябай жмот, мындай акчага катуу, башкача бир эме көрүнчү да, аял көрүнчү. Анан кандай эмне деп ойлойсуздар? Ошентип арадан бир 10 жылдай өттү. 10 жылдан өткөндөн кийин баягы эженин ооруганы билинди да. Көрсө 15 жылдан ашык ооруп жүрөт экен. Көп жылдан бери ооруп жүрөт экен, уже билет экен. Баягы акчанын күчү менен, дарынын күчү менен жүргөн экен да. Анан аркасында балдары калды, балдары чоңоюп калды. Анан мен да таң калып жүрчүмүн да, бул эмнеге төрөбөйт? Кичинекей баласы, эки баласы бар эле. Кичинекейи уже 10-15ке чыгып калды, эмне төрөбөйт деп эле таң калып жүрчүмүн да. Көрсө ошол көп жылдан бери ооручу экен да. Анан ошо каза болуп калды. Каза болуп калгандан кийин аркасында ошо бизнестери калды, үйлөрү калды,
Жолдош калды жап-жаш бойдон 40-45ке чыкканбы, ушундай бойдон калды да. Анан ошо каза болгонуна 5 жылдан өтүп калды. Кече күнү жолдошун көрдүм. Мен менен тең кыз менен жетелешип алып келатат. Бүт условия түзүп берип кетти. Балдарына, жолдошуна аябай кыйын эже болчу. Бүт условия түзүп берип кетти. Бирок кеткен киши ал ойлоду да, простачы мен кетсем ушулар кыйналбаса экен, балдарым кыйналбаса экен депчи. Бирок баласы азыр жакшы жерде иштейт, улуу баласы, ал өзүнө өзү акча таап эле, өзүнө өзү иштеп атат. Жолдошу деле чоң бизнестерди ачып, андан башка делечи иштеп атат да. Бул жакта мен негизи эмнени айткым келип атат? Эгер сиздер жок болсоңуздар, сиздердин биз ойлой беребиз, балам кыйналат, күйөөм кыйналат. Жок. Тирүү жанга ырыскы берет. Жараткан ырыскы берет. Ар бир тирүү жанга ырыскы берет. Ала аласыңбы ошол ырыскыны? Бул башка суроо. Башка суроо да. Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн ар бир адам бул жашоодо жашап жатканда бар болгондо өзүнө эле керек. Башка эч кимге керегиңер жок. Эртең жок болуп кетсеңер, улана берет жашоосу. Улана берет. Даже жаныңда жаткан, койнуңда жаткан жолдошуң деле, ой сен жок жашай албайм, сен менин жашоомдун маңызысың деп айтканы менен, эртең Кудай сактасын бирдеме болуп жок болуп калсаңыздар, жашоосу улана берет. Жашын жашлакайын таап алат. Мындайча айткандачы. Сиздер убактыңыздарды коротуп, нервиңиздерди коротуп, азыр кечке ошол кишилерди ойлоп аткан кишилер өздөрү менен өздөрү жашай берет. Мен сиздерге айткан жокмун ошол кишилерди нерсени карайсың. Особенно аял заты. Мен айтып атпайм, бизге жүрөгүбүзгө түгөнбөс мээрим төгүп койгон жаратканымчы. Анан бирок мен сиздерге эмнени жеткиргим келип атат да, күнүңүздөрдү өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Көзүңүздөрдү ачканда өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Өзүңүздөрдү эркелеткенди унутпаңыздар, өзүңүздөргө ыраазычылык айтканды унутпаңыздар. Эмне себептен биздин ошол могул жерибизде бир пустота бар да, боштук бар. Ал боштук толбойт. Жолдошуңуздар бир күндө 100 жолу мен сени жакшы көрөм, алтыным, сен тим эле центр вселеннаясың деп. Балдарыңыздар күндө бетиңиздерден 10 жолу өпсө дагы ал могу боштук толбойт. Эмне себептен толбойт билесиздерби? Эмне себептен толбойт деп ойлойсуздар? Мына ошол боштук эмне себептен толбойт? Эмне себептен внимание жетпейт адамдарга? Мисалы, мына улуу апалары, мисалы, отрицать ете берсеңиздер деле болот, бирок мен 100% гарантия берем, бул психосоматика. Кийин экинчи бөлүгүндө психология жөнүндө сабак болгондо да кененирээк айтып беребиз. Эмне себептен туруп эле бир жума өткөндөн кийин башыңар ооруп баштайт, өзүнөн өзү эле. Өзүнөн өзү эле башыңар ооруп баштайт, өзүңөр жаман сезип баштайсыңар. Анан кийин туруп эле кайра жок болуп кетет ал сезимчи. Анткени ошол көдөнүңүздөрдө пустота өзүнөн өзү билгизет да ошондой. Бул жакта зависать этип калган жокпузбу? Энергия жок дейт сымбат эже. Анткени сиздердин жашооңуздардагы эң негизги адам мээрим бербейт. Сиздердин жашооңуздардагы эң негизги адам сиздерди сүйбөйт. Сиздердин жашооңуздардагы эң негизги адам сиздерге убакыт бөлбөйт. Сиздердин жашооңуздардагы эң негизги адам сиздерге энергия бербейт. Сиздердин жашооңуздарда эң негизги адам сиздердин каалоолоруңуздарды аткарбайт. Сиздердин майда чүйдө чоң нерселерди айткан жок мен. Майда чүйдө, майда болгон мындай тилектериңиздер бар да ичиңиздердечи, мына ошол каалоо тилектериңиздерди аткарбайт эң негизги адам жашооңуздарда. Бул өзүңүздөр. Өзүңүздөргө убакыт бөлбөсөңүздөр, өзүңүздөр сүйүү бөлбөсөңүздөр, өзүңүздөр энергия бербесеңиздер, өзүңүздөр каалоолоруңуздарды аткарбасаңыздар, ошол нерселерди башка адамдар берсе деле, бул жетиштүү эмес экен. Эмне себептен? Анткени адам баласы качан гана өзүн өзү энергия бергенде, өзүн өзү сүйгөндө, өзүн өзү убакыт бөлгөндө, анан келип, анан ошондо могул жердеги пустота жок болот экен. Баягы көп адамдар бирдеме жетишпегенде болуп эле жашай беребиз да. Бирдеме акчабыз деле бар,
мүмкүн үйүбүз бар, бүт нерсе бар жашообуздачы, бүт нерсе бар, балдарыбыз деле бар. Бирок все время дайыма эле бир пустота издей беребиз да. Мисалы, буну мындан билсе болот да, мисалы, күйөөсү жоктор, балким сиздерге мында күйөөсү жоктор эле жакшы эле жашайсыздар да, бирок күйөөм жок деп мындай кындык издей беребиз да, кындык издей беребиз ар дайымчы. Же болбосо эркек балам жок, же болбосо үйүм жок, үйүбүз бар болсо кичинекей, машинебиз болсо дагы бирдеме деп эле кечке эле бирдеме жетишпей эле ушинтип эле кыйнала берет экенбиз да. Анан ошол нерсе көрсө ошонун бардыгы баягы өзүбүздү карабагандан келип чыгат экен. Адам баласы баягы западтын психологиясы менен биздин психология ар түрдүү болуп атпайбы? Көбүнчө элечи. Анан биз деген мындай кылат экенбиз да, өзүбүздү өзүбүз алаксытат экенбиз. Күндө бул жашоодо өзүбүздү өзүбүз алаксытып келет экенбиз да. Кантип алаксытып келет экенбиз? Мисалы, бир известный блогер бар Кыргызстанда, орус. Ошол айтат да, мынтипчи, баары эле айта беришет да, үй сатып албайсың, сонун квартирада жашайт, бирок арендага алып жашайт да квартиранычы. Анан үй сатып албайсың дей берет да, анан дей беришет баары элечи. Анан мен үй албайм деп атпайбы, эмнеге ушинте бересиңер? Мен үй албайм, мага кереги жок деп атпайбы. Анан үйлөнгөндө где-то бир 8 жылдай баласы жок жашашты да, аял экөөчү. Анан үйлөнгөнүнө 8 жыл болду. Анан баласы жок жашашты да. Анан вот недавно эле балалуу болушту да. Анан ошондо ошол кечке сурай берсе, анан айтып атпайбы, мынтипчи, у вас другое мышление, у меня другое мышление деп атпайбы. Анан эмнеге десе, ал мынтип айтты да. Мен ошондо дагы бир аябай осознание келди да. Мынтет да, все, что вас окружает, дейт, все, чем вы себя окружаете, дейт, у вас будет отнимать энергию. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы дейт, силерди курчап турган нерсенин баары энергияңарды алат дейт. Например, ал айтат да, силер ойлоп атасыңар дейт, мен үй алдым, мисалы, кымбат $100,000 үй алдым, ошол үйдө жашайм, там тиги бу деп ойлойсуңар дейт, бирок жок дейт да. $100,000 үйүңөрдө эгерде өзүңөр жашасаңар дейт, ал силерге акча алып келбейт дейт да. Ал деген мындайча айтканда пассив болуп калат дейт да. Туура эле да, пассив болуп калат. Бирок дейт, билесиңер дейт, ошол үйүңөр канча энергияңарды алат дейт. Аны ремонт кыласыңар 2 жылда бир дейт. Бир жер бузулуп калса оңдойсуңар дейт, налогун төлөйсүңөр, тигинсин төлөйсүңөр, бунун төлөйсүңөр, светин төлөйсүңөр, дагы бир услугасын төлөйсүңөр. Анан переживать этесиңер дейт. А мен дейт, арендага алып жашайм, жакпай калдыбы, бөлөк жакка көчүп кетем дейт. Андан жакшысына көчүп кетем дейт. Заранее ошол эме менен квартира алган киши менен сүйлөшүп алам дейт. Эчтекесин оңдобойм, эчтекесин жазабайм. Бирдемеси бузулса звонить этем, өзүң келип жазайсың деп сүйлөшүп алам дейт. Мен каалагандай ремонт кылып бересиң деп сүйлөшүп алам дейт. Баарын сүйлөшүп алам. Ошол $100,000 деле мен ошол канча убакыт керек болсо ошого бөлүп коем дейт. Ошол дейт өмүр бою сонун квартираларда жашаганга жетет мага дейт да. С другой стороны, ойлойсуң, эми өзүнүн үйү болсо сонун да депчи. Но с одной стороны аябай туура нерсе экен да. Мисалы, үйүңүздөр бар. Ар бирибиздин үйүбүз бар. Мисалы, машинабыз бар. Үйү жок адам башкача болот да. Мисалы, квартирада жашасаң, бир жер сынып калса деле көңүл бурбайсың. Түшүп калса деле көңүл бурбайсың. А өзүң үйүң болгондо, мына мен өзүм үйүм бар да. Өзүң үйүң болгондо эшиги кыйшыйып калса, ошол эшик оңдолгонго чейин энергияң жейт да. Дейт, эшикти оңдоп коюш керек эле. Ары өтөсүң, бери өтөсүң. Дейт, эшикти алмаштырып коюш керек эле. Быйыл терезесин алмаштырыш керек эле үйдүн. Суук болуп атат. Тетиги жаңы идиш сатып алыш керек эле. Монтиш керек эле. Идиш сатып алсаң да ошол идиш да энергияң алат экен да. Бизди курчап турган нерсенин бардыгы энергия алат. Сиз канчалык көп нерсе алам десеңиз, ошончолук энергияңыз көп болуш керек. Анткени жаңы посуда алсаң да, буну сынып калбаса экен, канчалык дорогой посуда алсаң, ошончолук дорогой, мисалы, уход керек болот экен да. Мисалы, үйгө гүл тиген десең, гүлгө энергияң кетет. Мен мисалы, гүлдөрүм бар, солуп калса настроениең түшөт. Солуп калган турбайбы, суу куйбай койгон турбаймбы, деп эле жүрө бересиң да. Даже мына кымбат килем сатып алсаң, балаң бирдеме төгүп койсо, ошол килемге да энергияң кетет да. Мен мисалы, мамам айта берет, паласын баарын жайнатып койбой, жакшынакай эле килемдерден алып койбойсуңбу? Аны айтам, койчу мама, ал килем балдар кичинекей, азыр
краска төгүп бирдеме болуп калса ага да нервиң куройт депчи. Андан көрө палас турарсың, бирдеме болуп жакпай калса алып туруп башкасын салып койгонго оңой депчи. Ушундай да биз көп эле нерсени курчап алып эле энергиясы кетире берет экенбиз да. Мисалы машина сатып алып атканда деле бир мага аябай бир машина жагат да, аябай ушул машинаны мечтать этип жүргөм. В принципе алсам болот да, ушул эле баага кичине эскирээк моделин алып алсаң болот экен. Эми ал, конечно, престижный, жакшы көрүнөт, X5. Менин машинам менен бирдей эле баада болуп калыптыр да азыр. Анан бирок аны алайын десем, баягы анализ кылдык да, анан иним айтып атпайбы, анын эскирегин аласың, көбүрөөк ремонт кетет, көбүрөөк бензин куюш керек ага, көбүрөөк уход кетет, ал мындай капризнийраак машина дейт да. Анан чын эле ойлоносуң да, чын эле ага да энергияны коротуп отурам, убактымды коротуп отурам деп. Андан көрө мындай энергияны азыраак талап кылган машина алайын депчи. Ушундай экен да жашоодо. Эки балаң болсо, өзүңөр мына ойлоп көргүлө. Эки балаң болсо канча энергияң кетет, 4 балаң болсо канча энергияң кетет. 4 балаң 5тен балалуу болсо канча энергияң кетет аларга. Көрдүңүздөрбү? Ушундай экен да жашоодо баягы канчалык көп нерсе бизди курчаса, мал жайда айтпай эле коюн, айылдагылар канча малың болсо ошончо энергияң кетет. Даже малың үйдө эмес, тодо болсо да энергияң кетет. Ошону ойлонуп отуруп, тодон кулап кетпесе экен, аман эсен келсе экен, канча төлдө болду экен, анын канчасы канча болду экен, эмне болду экен деп атып, жумушуң бар болсо жумушуңа энергияң кетет да. Ушундай. Жашоодо ушундай. Сен бирдеме алам дедиңби? Бирдеме керекпи сага? Взамен обязательно бирдеме бересиң. Бекер келбейт эчтеке. Бекер келбейт. Бекер деген сөз жок. Дарам деген сөз бар. Дарить деген. Бирөө силерге белек кылышы мүмкүн, бирок ошого да энергияңар кетет. Көрдүңүздөрбү? Ушундай, жашоо ушундай экен да. Жиналбай турган шкафыңа энергияң кетет, жуулбай турган посудаңа энергияң кетет. Ошонун бардыгы жасалмайынча ойлоно берип, ичиңердеги энергиянын баары кете берет да. Анан эми элестетиңиздер. Сиздерди ушунча нерсе курчап турат. Ушунча нерсе курчап турат. Тугандарыңар бар, үй бүлөңөр бар, буюмдарыңар бар, буюм теримдериңер бар, алтындарыңар бар. Эмне гана жок, бизде эмне гана жок. Азыр ойлонуп жазып отурсаңар, эмне гана силерде жок. Бүт нерсе бар. Домашний животныйларыңар бар, мышыгыңар бар, чымчыгыңар бар дегендей. Бүт нерсе бар да. Мына ошончо нерсе силерди курчап турат, ошонун бардыгына убакыт бөлөсүңөр. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, алдыңарбы, раз бөлөсүңөр убакыт. Кашыкка, тарелкага, чыныга, кружкага да убакыт бөлөсүңөр. Кружкага да убакыт бөлөсүңөр керек болсо, бир күндө хотя бы 10 секунда болсо да бөлүнөт. Анткени силер буну жуйсуңар да, туурабы? Эми карап көргүлө, ушу буюмга убакыт бөлүп атасыңар. Буюмга убакыт бөлөбүз. Үйүбүзгө убакыт бөлөбүз. Жаны жок нерсе убакыт бөлөбүз дагы. Өзүбүздүн жалгыз жашообузда жалгыз болгон эң негизги адамга убакыт бөлбөй калабыз да. Мына ошо таңдын сыйкыры ошол жөнүндө. Таңдын сыйкыры өзүңө убакыт бөл. Өзүңдүн каалаган нерсеңди жаса. Таң атпай туруп эле медитация жасап эле, благодарность айтып эле коюп бүттү эмес. Бул мындай автоматически жасайт да көп кишичи. Өзүңөргө убакыт бөлгөндү үйрөнгүлө, өзүңөрдү уход кылганды үйрөнгүлө. Өзүңөрдүн каалаган нерсе, мына азыр жазыңыздарчы, эмнеге убактыңыздар жетпейт? 24 саатыңыздардын эмнеси жетпейт өзүңүздөргө убакыт бөлгөнгө? Араңыздарда барбы? Эми азыр эч ким согласен болбойт болуш керек, бирок менде деле ошондой болуп калат. Особенно бала жагың төрөлгөндө, баягы турасың эртең мененчи, анан жакшы эле убакыт бөлөйүн десең, аркаңа кошо ойгонуп алат. Мисалы азырго уже баягы убактыбыз регулировать этилип калып, уже эртең менен туруп мен өзүмө убакыт бөлүп баштадым да. Эмне үчүн төрөгөндөн кийин аялдар жүдөп кетет. Баягы жаш кезиңдегидей болбойт да баары бир. Анткени сен өзүңө убакыт бөлө албай каласың да. Өзүңө жетпей калат. Даже башың жуганга убакыт жетпей калат. Туура чынары же мына маска койгонго убакыт жок. Кээ бирде ала бересиң, пачкалап. Мен чын эле маска, мисалы мен холодильнигимде во время баягы төрөрдүн астында маска алгам, боюмда да койчумун да. Ошол бир 10дой маска алып келип койгом, ошолчу почти 8 ай турду. Бир штук колдоно алган жокмун да ушу. Азыр коем, анан коем дейсиң, болду ошол ойдон кетип калат. Көрдүңүздөрбү, эртең менен туруңуздар, каалаган завтрак жасап коюңуздар, кофеңиздерди куюңуздар,
эшикке чыгыппы, балконго чыгыппы, же болбосо кухняга отуруп алып, ананчы мындай да өзүң сыйлабагандыктан ошондон да көрүнөт да. Мен мисалы кичинекейимде менде мындай привычка бар да, мен негизи тамак жеген жакшы көрөм. Анан тамак жеген жакшы көргөндө мындай тяпляп жеген жамак жакпайт да магачы. Мисалы кээрлөр бар го, мына мен менен чогуу иштегендер деле билет. Мисалы шашып ушуп, жолдо кетип баратып, курсагым ачып кетти, пирожки алып жеп алайынчы, же болбосо үйдө дагы бат-баттан майга нан үскөп, ары бери басып жеп алайынчы деп жеген жакпайт да магачы тамактычы. Мен отуруп алып, красиво салып алып, аябай жашнакай кылып жасап алып, кооздоп алып, анан шашпай жеген жагат да. Анан кичинекей мен ушундай, азыркыга чейин эжемдер күлө берет. Пусть весь мир подождет болот айпер тамак жегенде деп элечи. Просто для меня мындай да, бул какой-то бир проявление, наверное, любви к себе, не знаю, то есть забота о себе, да? Забота о себе. Чо попало жей бербей, мындай өзүңөр каалаган нерсени жасап, чын эле араңыздардан жазыңыздарчы, канча күндө бир өзүңөр каалаган тамак жасап жейсиңер? Канча күндө бир? Мисалы кээрлер вообще жасап жебейт. Мисалы дымдама жасабайт, анткени үйүндө бирөө капуста жебейт, бирөө сабиз жебейт, бирөө дагы бирдеме жебейт. Ушундай көп да. Аябай көп. Элементарно биз даже өз каалаган тамакты жасап жей албай калган күндөр болот да. Анан о какой любви идет речь? Просто туруп, эртең менен өзүңөр каалаган процедуралардын баарын жасап, бул аябай энергия берет. Бир күн кечке энергия берет. Көбүнчө бир жумада бир дейт. Хотя бы бир жумада бир. А так мен эртең менен турганда күндө завтрак жасайм. Завтракты Инстаграмга чыгарчу элем, азыр көп чыгарбай калдым, анткени туугандарым да жазылуу. Ошолорда эмне эле кечке тамагыңды чыгара бересиң, анан сен ушундай тамактар жейсиңби деп эле кечке сурай бергенден редко чыгарып калдым да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы мисалы бирдеме жегим келет да, аябай жакшы нерсе. Мисалы мен көчөгө чыкканда обязательно балдардын жеген тамактарды жеп алам да. Же болбосо эртең менен жасап жеп алам. Анткени жасайын десең эле эч ким жебей коет да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ар бирибизде болот ушундай. Ошон үчүн эртең менен турганда минимум, урматтуу айымдар, минимум 1 саат керек. 1 саат эмнеге керек? Биринчи, жакпаган нерселерди жасайбыз эртең менен турган. Жакпаган нерсе эмне? Балким бирөө зарядка жасайбы, балким мен мисалы жакпаган нерселер бар да. Жакпаган өзүңөргө бирок жасаш керек болгон. Мисалы кээрлер китеп окуганды жаман көрөт, же болбосо суу ичкиси келбейт, мисалы, ушундай. Эртең менен турганда сөзсүз түрдө суу ичиш керек биринчи. Суу ичип, эгерде ашказаныңыздар жакшы болсо, лимон салып суу ичиш керек. Эгерде мен мисалы дайыма эле Нургүл эже, эгерде эртең менен убактыңар жетпесе, бул дагы отмазка. Мен мисалы мурда эртең менен бир жака кетиш керек болсо, түндө тамак жасап жатчымын. Азыр ал жөнүндө да айтып берем. Жакпаган жумуштар бар го, бирок обязательно керек болгон, мисалы зарядка, там суу ичиш керек деген сыяктуу нерселерди биз эмне кылабыз? Эртең менен туруп биринчи жасайбыз. 10-15 мүнөт. 10-15 мүнөт жасайбыз дагы. Андан кийин өзгө жаккан нерселерди жасайбыз. Маска коебузбу, душка түшөбүзбү, ванна принимать этесиңерби, билбейм, гулять этип келесиңерби, эшикке чыгып, прогулка аябай сонун энергия берет. Шашпай басып келген сонунда негизи. Же чуркайсыңарбы эшикке чыгып, иш кылса ушундай өзүңөргө бийлейсиңерби, же болбосо музыка угасыңарбы, классический музыка, кофени куюп алып, эмнеге жок? Эмнеге жок? Мисалы, мени көп адамдар, тааныштарым, туугандарым айтып жүрөт да, сен же 99сың, же 101сиң депчи. Эмнеге десем, балдарың алып пикникке кетип каласың дейт. Эртең менен туруп алып эле бирдеме кыла бересиң. Даже үйүнө барып калганда да бирөөлөрдүнчү мындай өзүмө жаккан качеля болсо, бирдеме болсо отуруп алып, ушундай убакыт өткөргөн аябай жагат да. Анан кийин айтып жүрөт да, сен кичинекей балада болуп эле каалаганыңды жасап эле бирдеме боло бересиң деп элечи. Жолдошум көп айтат, сен башкача эле бирдемелерди кыла бересиң депчи. Бул мага энергия берет да.
Көп эле сурай берет, эмне үчүн сен чарчабайсың деп. Балким ошон үчүн мен чарчабайм. Медитация кылганды үйрөнгүлө, медитацияда аябай сонун жардам берет. Медитация десе эле обязательно техника издеп эле ютубтан карап эмес, жөн эле отуруп, расслабляться этип, көзүңөрдү жумуп, отуруш керек да. Анан мына могул жакта Нургүл эже эмне үчүн мен тамакка особый акцент коюп атам? Не из-за того, что мен өзүм жакшы көрөм эмес тамакты. Негизи адам баласы эки нерседен энергия алат, билесиңер, эки тип энергия болот да. Первый тип энергия это тамактан алат да. Эми биздин денебиз ошондой түзүлгөн. Эгерде силер эртең менен керектүү процент калория албасаңар, эми керектүү процент витамин ошо тамактан албасаңар, түштөн кийин чарчап каласыңар. Түштөн кийин чарчап, көңүлүңөр жок болуп, бул силер эртең менен туруп көп жумуш жасагандан эмес, эртең менен туруп көп мындай жумуш кылып койгондон эмес да, эртең менен просто туура эмес тамактанып алгандан да. Каныбекова дейт, медитация кылдырыңыз дейт, приказ принимается деп койбоймбу? Уже приказдар кете баштады үстүнөн. Хорошо. Же суроо эле, медитация кылдырасызбы деген суроо. Анан урматтуу айымдарга мен мындай совет берет элем да. Кечинде кеч жатсаңар дагы жакпаган жумуштун баарын жасап жаткыла. Посуда жууп, үй жыйнап, эгерде эртеси күнү бир жака кетиш керек болсо тамак жасап, нан бышырып, иш кылса, ушундай бир убактыңарды алган нерселердин баарын кечинде бат-баттан жасап коюш керек. Анан эртең менен турганда обязательно мен мисалы эртең менен шашып бир жака барыш керек болсо, мен кечинде каша жасап жатам. Же болбосо бутерброд жасап коем кечиндечи. Анан жолдон деле жей алса болот да. Мисалы үчүн просто бул баягы отмазка да, эми завтрак жасаганга от силу ашып кетсе, прям ужасно ашып баратса, бир 15 мүнөт кетет, болду. 15 мүнөт кечинде жасап койгула. Эчтеке болбойт. 2 жумуртка бышырып койгула. Бул кыйын эмес, негизи эртең менен эгерде бир күн кечке энергичный жүрөм, чарчабайм десеңиздер, обязательно белок жеш керек. Жумуртка, каша, овсянкадан же болбосо гречкадан каша жасап жеш керек. Обязательно. Же болбосо гречканы өзүндө эле сууга бышырып же болсоңор болот. На край да, эми жеш керек да. Жашылча чөптөрдү кечинде жеш керек, а эртең менен именно каша жеген аябай жакшы да, пайдалуу. Ошол ошондо энергичный болуп жакшы жүрөсүңөр. Анан энергияңарды да бир жолу айтам, короткон нерселердин баарын кечинде жасап, кечинде тура Курманжан эже Бишкекке этип атып нан жаап деп. Ооба, кечинде жасаганды үйрөнгүлө. Анткени эртең менен турганда жаза албаган нерселер энергия алат да. Негизичи билесиңерби, адам баласы жумуш кылгандан чарчабайт. Мен силерге бир секрет айтып коеюмбу? Жумуш кылгандан чарчабайт. Силер бир күн кечке кээ бирде байкайсыңарбы, прямо энергияңар менен эле үйүңөрдү жышып, уборка кылгыңар келип калат да, мындай желание менен жасаган күнү вообще чарчабайсыңар. Наоборот, огуш бетер энергия алып, дагы бирдеме кылгыңар келип, кээ бирде таң каласыңарбы, бир күнүн ичинде шунча жумуш жасап салдым. Кээ бир күнү болсо тигини кармасаң деле окшошпойт, буну кармасаң деле окшошпойт да. Анткени биз кереги жок нерселерге көп маани беребиз. Бизчи тамак жасаганга чейин эле чарчап калабыз. Тамак жасаганга чейин эле. Эмне тамак жасайм бүгүн? Картошка жок, май жок, май бар болгондо манты жасамакмын, минтмекмин, тигинбек. Күндө тамак жасайм, кечке тамак жасайм деп налып отуруп эле. Анан биздин тело понимает, что это вам не нравится. Ушу тело түшүнөт да. Буга бул жумуш жакпайт, турбай кой, анда чарчатып коеюн, жасабай эле койсун дейт да. Бирок силер жасабай кое албайсыңар да, туура. Ошон үчүн урматтуу айымдар, дагы бир совет. Смиритесь с тем, что вы женщины. Наконец-то өзүңөргө мындай айткыла да, отуруп алыпчы. Ошол бүгүн ошол техниканы жазайын деп аткам азыр. Өзүңөргө күзгүнү карап, азыр бүткөндөн кийин, могул обучение бүткөндөн күзгүгө барабыз, турабыз, дагы карап айтабыз. Урматтуу менин сүйүктүү, мисалы, ким? Курманжан. Же болсо мен өзүм пример кылып айтып берейин. Урматтуу менин сүйүктүү Айпери.
сен уже 36-га чыктың. Чоң эле самостоятельно болгон уже. Мен көбүнчө орусча айтам да. Ты уже самостоятельная, зрелая, взрослая женщина. Тебе никто ничего не должен. Сага эч ким эчтеке кылганга милдеттүү эмес. Сен өзүңдү өзүң карабасаң, сени эч ким карабайт. В конце концов, ушинтип айтам да, мен каждый день айтам, в конце концов, смирись с тем, что ты женщина. Хочешь, не хочешь, тебе надо будет делать домашние дела. Каалайсың, каалабайсың, үйдүн жумушун баары бир жасайсың. Каалайсың, каалабайсың, балдарыңды карайсың. Каалайсың, каалабайсыңбы? Бул сенин жашооң. Ошон үчүн көп энергияны коротпой, нервиңди коротпой, автоматта жасаганды үйрөн деп өзүмө ушундай мотивация берем да, эртең тургандачы. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы, посуда жууп атасыңар, ойлонбогула ал жөнүндө. Башка нерсени ойлонгула, мотивационный нерселерди ойлонгула, музыка коюп койгула посуда жууп атканда, же болбосо бир мотивационный видеону коюп койгула, анан на автомате жазагыла да. На автомате, мисалы, мен кечинде 1 саатта эле, үйүм кичинекей болгон учурда деле 1 саатта эле стиралкага сразу кир сала калам, посуда жууй калам, посуда жууп эле тамак жасай берем, анан тамак жасап эле накрывать этип коем. Ишенбесеңер, мен үйүмө келгендерден сурагыла, байкабай калышат даже. Сүйлөп эле, сүйлөшөт эле. Качан салат жасап койдуң, качан тамак жасап койдуң деп эле таң кала беришет да. Анткени мен ойлонбойм да, мен мисалы тамак жасаганда деле процессте, мисалы мындай да, тамак жасаганда энергиянын кереги жок ага. Это просто колуңдун эле кыймылы. Тамак жасаганда делечи. Жөн эле колуң кыймылдатып эле жасай бересиң, посуда жууп атканда деле колуң кыймылдатып бересиң. Бирок мени ага салып кереги жок. Эч кереги жок мени салыпчы. Ага зачем меңерди саласыңар? Мисалы, посуда жууп атканда наалыйбыз да биз көбүнчө. Ушу кечке чай ичесиңер, ар бириңер ушу чай ичип, анан ушул эмени жыйнап койбойсуңар. Эмнеге ушул посуда мээрде турат деп эле энергиясын баарын коротуп беребиз да. Ну жасаган жокпу эч ким, приди просто ал дагы жасап кой. Болду. Ал сүйлөнгөндөн же ага энергияны кетиргенден посуда тазараак жуулбайт. Тазараак жуулбайт. Ошон үчүн алганды азайтабыз, жалость эткенди азайтабыз. Үйүң жыйналбайбы? Ал жыйна. Жыйналбаса айтып кой, жыйна деп. То есть ушундай бир легкий отношение кылганды үйрөнгүлө да. Жеңил, оңой отношение кылганды үйрөнөбүз. Бүт нерсеге жеңил отношение кылганды үйрөнөбүз. Мына ошондой жеңил кылсаңар, эртең менен туруп, эртең менен көзүңөрдү ачтыңар. Азыр мен өзүмө убакыт бөлөм. Азыр мен өзүм каалаган нерсени жасайм. Азыр турам, кофе ичем. Ушинтип баштагыла эртең менен. Таңыңарды, көзүңөрдү ачары менен азыр мен турам, кофе ичем. Эмне тамак жасап жесем экен? Деп отуруп, мен өзүмө эмне тамак жасап берсем? Алтыным, жумуртка жейсиңби? Каша жасап берейинби? Жумуртканы жөн эле ары бери бышырып, 2 тоголук жумуртканы жеп албайт. Жашнакай кылып кесип, тарелкага салып, жанына зелендерди коюп, помидор огурцларды кесип, мындай кылабыз. Бүгүн эртеңден баштап баардыгыбыз ошондой эмелерди жасайбыз, ритуалдарды. Ритуал, вот ритуал надо придумать себе. Ритуал деген эмне? Эртең менен турабыз, мен мисалы ритуалдарын айтып берейин. Эртең менен турам, обязательно бетиме уход жасайм биринчи очередь. Тишибизди жуйбуз, бетибизди жуйбуз, уход жасайбыз. Обязательном порядке. Кечинде жатарда тим эле бутум тарта албай калсам дагы обязательно крем сүркөп бетимди тазалап анан жатам. Анан кофе куюп алып эшикке чыгам. Кышпы, жазбы, жайбы, мен сатым бар, кичинекей эшиктин алдында. Ошокко чыгам, кофемди алып, кээ бирде сториске чыгарып калам. Кофемди алып отуруп ичем. Пусть весь мир подождет, баары бир мага отуруп, ага чейин суумду ичип алам биринчи, анан уход жасайм, анан чыгам, музыка коюп алам, телефондон отуруп, музыка угуп, кофемди ичип, где-то 10-15 мүнөт эшикте отуруп, медитация кылып, медитация дегенде просто көзүмдү жумуп, мен кандай бактылуумун, ушундай өзүмдүн үйүм бар, бала чакам бар деп ичиңен медитация кылып, благодарность айтып, ошонун баарын жазап алып, анан үйгө кирем, анан үйгө кирип өзүм менен сүйлөшөм. Эмне тамак жасап жейли деп холодильникти ачып тамактарды жасап алып, өзүм каалаган нерсени жасап алып, анан кийин тапчан жасап алгам. Азыр тапчанга чыгам, же болбосо кухняга отурам, салфеткаларды алып келип коем, салфеткалар менен кооздоп алып,
аябай жагат да ушундайчы, анан отуруп өзүм чай ичип, мурда боюңдарда болсом таң атпай туруп алып кафеге кетип калчумун. Кафеге барып, үйдөн тамак жей албай кыйналган үчүн барып, ошол жака барып, отуруп, свидание с собой деп койчумун да. Делайте свидание с собой почаще. Обязательно эле бирөө менен кафеге барыш эмес, өзүңөр барганды үйрөнгүлө. Өзүңөр. Кече айтып бербедимби, эгерде эч ким жокто өзүңөр жалгыз калганда дискомфорт болсо, өзүңөр кабыл ала албай жатсаңар, демек эмне кылыш керек? Мени оңдош керек. Өзүңөрдү кабыл алганга, өзүңөргө сүйүү бергенди үйрөнгүлө. Ар кимден белек күтүп эле, ар ким качан келет дей бербей эле, өзүңөр белек кылганды үйрөнгүлө. Дагы бир действительно энергия аласың да. Мен мисалы негизи эле зehir буюмдарга көп кызыкпайм, кызыкчу эмесмин да, эми по крайней мере азыр деле бирок аябай прям кызыгам деп айта албайм, бирок мындай случай болуп калды, бир эже чакырып калды. Анан бир алтын буюм жагып калды да магачы. Анан ошол эже айтып атпайбы, жолдошуңа айт сага белек кылсын дейт да. Анан аябай кымбат болуп калды ошол моментте. Анан айтып атпаймынбы, эмнеге жолдошуң эле белек кылыш керек мага? Мен өзүм деле белек кыла алам десем, күлүп атпай каткырыпчы, өзүң сатып алам деп эле айтпайсың деп. Жок дедим, мен өзүм белек кылам дедим. Анан алдым, анан өзүм айттым да, рахмат сага Айпери, ушунча жыл иштедиң, ушунча нерселерге жетиштиң, элдин баарына эле жардам берип келатасың, эми ушул сен ушуну тагынганга, ушуну көтөрүп жүргөнгө татыктуусуң депчи. Ушундай кылып алып, анан өзүмө ошондо тууган күнүмө аз калган, бул сенин тууган күнүңө белек деп өзүм белек кылдым да. Мындай да кылса болот. Бул дагы аябай сону тагынган сайын сүйүнүп, ушунтесиң да. То есть жөн эле сөйкө сатып алдым эмес, өзүңөргө белек кылганды, кийим белек кылганды. Бүгүн мен сага шопинг белек кылам деп, шопингке барганды, бүт нерседен рахат алганды, энергия алганды үйрөнгүлө. Жанагы болбогон бытовой жумуштарга, мисалы уй сайсыңарбы, уй сааш керек. Эртең менен турганда эле эмне ой менен ойгонобуз. Ушул абдан маанилүү да. Таңдын сыйкыры деген мына ушунда. Эртең менен көзүңөрдү ачканда биринчи оюңарга эмне келет? Ошого энергияңар кетет. Эртең менен турганда эле кече посуда жуулбай калды эле. Кече үйүм жиналбай калды эле. Азыр балам турат, илайт, азыр садикке алып барыш керек, школага алып барыш керек. Азыр деген үйүм жинаш, тамак жасаш керек эле, кир жууш керек эле. Азыр уйду сааш керек, анан тиги бадага кошуп келиш керек. Деп эле ойлоно берсеңер, мына ошолорго энергияңар кетет дагы. Силер мындай болосуңар да, жана телефонун батарейкасы бар го, ошондо эртең менен зарядыңар полный болуп чыгат да. Анан